Каракол шаарынын мэри көп балалуу энелерди гүл менен куттуктап, 6 бала төрөгөн апаларга эне даңкы медалын, 7 бала төрөгөн апаларга Баатыр эне орденин такты. Муну менен катар куттуктоо сөзүн сүйлөп, шаардагы жасалып жаткан иштерден сөз кылды. Каракол шаардык мэриясынын бюджетинин эсебинен 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырды. Биздин апаларыбыздын эмгеги бааланып, бүгүн ушул өкмөттөн атайын чечим менен бизге наамды тапшырып берүү аземы тапшырылган. Анан бүгүн 9 апа сыйланат, алардын 3-өсү Баатыр эне наамын алып жатышат, 6-сы болсо эне даңкы медали менен сыйланып жатат. Ага кошумча биз ушул Каракол шаарынын жергиликтүү бюджеттен дагы бир аз колдоо иретинде акча каражат карап бергенбиз. Анан эми эң негизгиси Баатыр эне бул балдардын санына жараша бул келе турчу даңк, анан эне даңкы дагы ошондой эле. Биринчи ушул эне даңкын алып, 6 бала болгондон кийин андан кийин анан Баатыр эне тапшырылды. Наам алган энелердин бири Зарина Ниязова жолдошу Саламат Кулбараков жана балдары менен келген. 7 баланын ата-энеси болгон жубайлар жакында эле 7-чи наристесин жарык дүйнөгө алып келишкен. Эне даңкы медалинин ээси сыйлыкты кубануу менен кабыл алып, эң башкысы балдардын амандыгы болсо дейт. Аябай кубанычтабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Мен 5 кыз, 2 уулубуз бар, 7 балалуу. Ошонун эне даңкын алып атабыз. Шааттан кубанычтабыз. Президенттин кол тамгасы коюлган күбөлүк медаль ордендерди алган энелер кубанычтары менен тең бөлүшүштү. Каяктан келдиңиз, канча балаңыз бар? Анан ушу Баатыр энени алганыңызга сүйүнүп жатасызбы? Ооба, кубанычтамын. 7 баланын апасымын. Каракол шаарынан келдик. Өзүм 34-төмүн. Балдарымдын улуусу 14-тө, кичүүсү 2,5-да, эгиздер 2,5-да. Ушу кандай таасир калтырды силерге ушундай сыйлык бергени өкмөт? Волнительно, конечно. Ошо. Белгилей кетсек, 3 эне Баатыр эне ордени, 6 эне даңкы медали менен сыйланышты. Салтанат Керимкул кызы, Адилет Мукашев, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан.